Кыргызстанда 4-октябрда талаштуу парламенттик шайлоодон кийин өлкөдө бийлик алмашып, президент 10 күндүн ичинде кызматтан кетти. Тарайт деген жогорку кеңеш бүгүнкү күнгө дейре өзүнүн ишин улантып жатат. Дүйнө эли коронавирус менен алпурушуп жатканда Кыргызстан саясат менен алек. Ушул жылы 11 айда Бишкек шаарынын 1-Май районунда уруксаат берилген жана уруксаат алынбаган 749 митинг пикет болду. Алардын ичинен эң чоң башаламандык шайлоодон кийин өтүп, өлкөнү саясий кризиске кептеди. 16 партия атсалышкан шайлоодо бийликтин партиясы делген биримдик Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Бүтүн Кыргызстан 7% босогодон өткөн. Талаштуу шайлоодон кийин бийлик алмашып, курч саясий окуялар орун алды. Коопсуздук кызматкерлери менен демонстранттардын ортосундагы кагылышууларда 1002 киши жаракат алып, анын ичинен 204 киши ооруканага түштү. Борбор калаанын көчөлөрүндө бир нече унаалар талкаланып өрттөндү. Жүздөгөн адамдар жарадар болуп, 19 жашар Өмөтбек Алтынбек уулу каза тапты. Андан тышкары желим октордон алган жарааттарынан улам көзүнөн айрылгандар да жок эмес. Ошол күнү саат 3төн кийин акцияга чыккандардын жарымы ак үйгө кирип барды. Саясий окуялардын шааниси менен түн ортосунда абактагы бир катар саясатчылар, анын ичинде Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Равшан Жээнбеков, жада калса мурдагы мэр жана мурдагы президенттин жан сакчылары дагы түрмөдөн бошотулду. Башаламандык учурунда ажоо турган ак үй баш болуп жараксыз абалга кептелип, имарат дээрлик 1 ай бош турду. Парламенттин жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине айрым депутаттар айлык майынасын которду деген менен курулуштун жалпы чыгымы жана ошондой эле депутаттардын которгон каражатынын так суммасы айтылган жок. Ошол күнү таң заарда митингчилер экинчи аракеттен кийин ак үйдү басып алып, эмеректер талкаланып, дал ушул 3-кабаттан өрт чыккан эле. Митинг уюштурган партиялар менен эски саясатчылар ичара кресло талашуу менен алек болуп, бир чечимге келе албай жатканда, абактан жаңы чыккан Жапаров түз эле аянтка элге барып, митингчилердин назарын өзүнө бурду. Өлкөдө акыбал оор. Бүт бардык жактарда уже бийликтерди басып алып, каракчылык менен ушу жол менен кетип атат. Бул жолго барбайлык. Азыр мен сиздерден суранарым, түз эфирден же ушул тууган уруктар аркылуу угуп аткан болсо, мен депутаттарды, парламенттин депутаттары бүгүнкү бардыгыңарды бир жерге чогулушуңарды мен суранамын. Өкмөт үйүнө чогулуңуздар. Угуп туруңуздар. Урматтуу туугандар, мына бардыгыңыздар Садыр Жапаровдун боштондук үчүн күрөштүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу туугандар, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. Бул арада Ош шаарында дагы кырдаал курч болду. Маселен, Ошто мэрдин жана өкмөттүн өкүлүнүн орду талашка түшкөнү тууралуу видеолор тарады. Ошко бозгундагы саясатчы мурдагы мэр Мелис Мырзахматов Түркиядан учуп келди. Аны тарапташтары түн ортосуна чейин күтүп, аянттан кетпей турушту. Мурунку мэр тарапташтар алдында чыгып сөз сүйлөп, өлкөдө оор кырдаал түзүлүп турганына токтолгону бар. Эки төңкөрүштү баштан өткөрдүк. Могу азыркы революциядагы төңкөрүшкө айланып кетпеш керек. Талап тоноого айланып кетпеш керек. Ошондуктан бардыгыбыз мына эртеңден баштап мен команда беремин. Түштүк боюнча Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн бир желектин, бир билектин алдында топтолобуз. Провокаторлорго, ууруларга жол жок. Ош шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары митингге чыгышты. Оштун Борбордук аянтындагы митингге 100дөн ашуун киши чогулду. Митингге Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, Биримдик партиясынан талапкер Асылбек Жээнбеков жана анын тарапташтары катышкан.
Geçen деле ушул эл наразы болду. Ачыгын айтыш керек. Шайлоонун өтүшүнө. Бирок ошол наразычылыкты угуп, анан кийин мыйзамдуу чечим кабыл алганга чейин жеткирбей тополоң салган күчтөр, алар провокаторлор. Алар шайлоо жөнүндө ойлогон жок. Алар мамлекетибизден тынчтык кетсин. Бүгүн өзүбүзгө бийлик тийсин деген күчтөр, урматтуу туугандар. Биз каршыбыз ал күчтөргө. Каршыбыз. Биз талап кылабыз. Ошондогу президент Жээнбеков байма-бай кайрылуу жасаганына карабай өлкөдө башаламандык орун алып, борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайрадан шайлоону 20 декабрга дайындады. Жээнбеков кетсин. Өлкөдө башаламандыктар уланып, наразы болгон тарап тынчыган жок. Натыйжада Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү коомдук саясий абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, отставкасын жарыялады. Сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте, бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечим же жокпу, тарых жана убакыт таразалайт. Бул арада чимкирик аталган парламент кезексиз жыйынга чогулуп, конституциялык реформа болмоюнча парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Ошондой эле жогорку кеңеш президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алгандан соң премьер-министр Садыр Жапаровго президенттин милдетин аткаруу укугу берилди. Жапаров өкмөт башчылык жана президенттин милдетин аткаруучу, башкача айтканда, эки тизгин бир чылбырды колго алды. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Бийликке келген Жапаров конституциялык реформа жүргүзүүгө аракет кылды. Конституциянын жаңы долбоору 17 ноябрда коомдук талкууга коюлуп, ал эл оозуна конституция деген ат менен алына баштады. Аны талкуулоо үчүн конституциялык кеңешме түзүлдү. Мындан улам конституцияны өзгөртүүгө каршы митингдер уланды. Специалисттерди даярдап чыкканга бардык шарт. Мындан улам Жапаровдун парламенттик шайлоо жана конституциялык реформа боюнча ой өзгөрдү. Жапаровдун сөзү боюнча конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулай берет. Ал эми келерки жылдын 10 январында эл башкаруунун формасын тандашы керек. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары экен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке, баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып, ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Көчөгө чыгып кыйкырып, жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп, жалпы элдин пикирин угалы анда. Андан кийин келип турган аны ушул конституцияны кабыл алалы, бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы, конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Ага 16 талапкер атсалышууда. Ал эми 10 январдан кийин кайсыл бир күчтөр ошол элди чогултуп, анан кийин каким-то образом ошо элге мындай бир бийликти алып алабыз, же бир коомчулукка кандай бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлору бар экен. Митинг жасоо ар бир адамдын өзүнүн эрки. Бирок коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Жол бербейбиз. Эгерде кайсыл бир кандидаттар, биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кантип иш кылып атканынан бери билебиз. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп, ушул мамлекеттик жанагы эртең 10 январдан кийин 11 январга күч топтоп атканынан бери билебиз. Кыргызстандын келечек тагдыры октябрь айында орун алган окуяларды, өлкөдөгү саясий кырдаалды эске алганда, азыр кылдын кырына келип, 2020 жыл өлкөнүн келечегине болгон бүдөмөк ойлор менен аяктады.